Бүгүн коомдук биринчи каналда президенттик шайлоого катышкан талапкерлердин акысыз өткөрүлгөн биринчи теледебаты башталат. Теледебат 2 тур менен өтүп, чучугулак ыкмасы менен 18 талапкер 2 турдун ар бир күнүнө 6дан бөлүнгөн. Бирок мурдагыдай эле жеке телеканалдарга өнөктүккө катышкан талапкерлердин акысыз форматтагы теледебаттарын өткөрүүгө уруксаат берилген жок. Себеби мыйзамга ылайык бардыгы шайлоо фондунан каржыланышы талап. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирип, саясий жарышта талапкерлердин каражатына жараша артыкчылык берүү мүмкүн эмес дейт. Биз мисалы каражаты бар, каражаты жок талапкерлерге өзүнчө биз мамиле кылсак, көз караш кылсак, же болбосо массалык маалымат каражаттары ошондой. Мисалы массалык маалымат каражаттары үчүн дагы мыйзамда талаптар бар. Бардык талапкерге 6 айдын ичиндеги расценкадан мындай өйдө болбой турган талаптар болуш керек. Ошон үчүн массалык маалымат каражаттарындагы бул шайлоо алдындагы үгүтүшүнө катышуу, аны чагылдырууда мыйзамда каралган талаптар бар. Ошол талаптардан чыкпаш керек. Ал кайсы бир талапкер каражаты бар эле, же болбосо кайсыныкы көп эле аз эле деп бир талапкерге мындай бир артыкчылык берилбеш керек. Анткени менен саясий өнөктүккө катышкан талапкерлердин жеке каналдардан чыгуу үчүн каражат төлөөгө шарты бирдей эмес. Мындай учурда өлкөдөгү менчик телеканалдар талапкерлер үчүн акысыз эфир берүү демилгесин көтөрүшкөн. Бирок Бекматов буга мыйзам каршы келерин айтат. Ошол эле учурда шайлоо мыйзамына мындай өзгөртүү керек экенин, мыйзамдарды өркүндөтүү үчүн Боршайком жогорку кеңешке радио телеканалдын менчигине карабай эфирди башкача форматта чагылдыруу үчүн сунуш берерин билдирди. Ушундай форматтагы өзгөртүүлөр мыйзамга киргизилиш керек экен. Биз сөз түрдө Борбор шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке ушул мыйзамдарды өркүндөтүү багытында ушундай нормаларды теле радио компаниялар үчүн менчигине карабай мүмкүн бир башкача форматта биз сунуш кылышыбыз керек. Мен оюмча келечекте биз сиз айтып өткөндөй бүгүнкү азыр илим менен техниканын жетишкен заманында анын үстүнө ушундай биздин эле мамлекетте эмес башка дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринде эпид кырды алдындагы татаал экендигин эске алып, мен оюмча парламент ушундай өзгөртүүлөрдү жактырып, ошо кабыл алганга биз негиз дагы сунуштарды беребиз. Ал эми БШКдагы жумушчу топтун медиа адистери саясий жарыштагы талапкерлердин теледебатын кабыл алган мыйзамга өзгөртүү киргизилсин деген пикирди кубаттайт. Себеби мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө бир гана жогорку кеңештин укугу бар. Эгерде парламентарийлер шайлоо мыйзамында көрсөтүлгөн талапкерлердин теледебатын чагылдырган пунктуна өзгөртүүлөрдү киргизсе, мындай шарт жаралмак эмес дешет. Мыйзамдан ары же бери өтө албай атабыз да. Биздин укугубуз жок кандай. Бизге жалаң эле ушу мыйзамдын чегинде көзөмөлдөгүлө деген укук берилген. Ошонун бүт суроонун баарын ал жогорку кеңешке бериш керек. Ошолор өзгөртүү киргизишсе маселе жок. Биз өзүбүз да ошондой ойдобуз да. Мисалы үчүн жумушту топтун ичиндеги журналисттин ойлорду бизде 7 журналист бар. 7 журналист эмес, медианын өкүлдөрү бар да. Ошо жумушчу топтун ичинде баарыбыздын оюбуз ушундай. Эгерде ушу мыйзамга өзгөртүү киргизилсе ушундай жакшы болмок деп, бирок тилекке каршы азыр ошондой шарт жок болот. Шайлоо мыйзамында көрсөтүлгөн тартипке ылайык мамлекеттин бюджетинен каржыланган гана телеканалдар талапкерлерге өнөктүк маалында акысыз эфир бергенге укуктуу. Бул саам шайлоо оңой эмес шартта өтүп жаткандыктан жеке каналдар талапкерлердин дебатын бекер өткөрүп берүү демилгесин айтып чыгышты дейт медиа боюнча эксперт Авламбек Жумабаев. Шайлоо боюнча мыйзамда такталбаган маселелер бар экенин, мындай шартта толуктоо өзгөртүү керек экенин айтат. Ошол жана дебаттарды жүргүзгөндө эмнегедир ошо мыйзамдарда ошол жанагы баягы мамлекеттик теле каналдар киргизилген экен, себеби деген алар бюджеттен эме кылынат да баягы каржыланат. Жеке каналдарды мындай мажбурлай албайт да эч кимчи. Сен кылгын депчи. Анан кийин мынау шайлоолордо ошо жеке каналдар өздөрү демилге көтөрүп атат да, биз да жүргүзөлү депчи. Бирок жүргүзгөндө жана мен айткандай маалыматтык иш катары гана жүргүзсө болот да, анан үгүт иши кирип кеткенден кийин бүттү, ал жакта коркунучтар бар жанагындай.
Шайлоо маалында жеке жалпыга маалымдоо каражаттары маалымдама катары гана эфирди чагылдырууга уруксат экенин, эгерде үгүттүн элементтери камтылса медиага коркунуч жараларын кошумчалады. БШКнын расмий сайтына жайгаштырылган маалыматта талапкерлердин биринчи теледебаты 28-29-30 декабрь күндөрү, экинчиси 6-7-8 декабрь күндөрү өтөт. Ал эми мөөнөтүнөн мурда өтө турчу президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленген.